O tıvaşı. O istep zadını gitti. Öyde göç. O nasıl ıldıdan beri çıkıttı. Streç. Задний ыргыттып. Видеого бир дана лайк басып, подписация деген кнопканы баскандан соң жандагы коңгуроочуну да сөзсүз түрдө баса кетиңиздер. Акыркы кабарлар сиздер менен. Тывашыда карды көрдүңөр, муз. Мыстеп задний ыргыттып. Передний чалабай. Тәдилайда экен брага? Барсаңыз задныйга. У жактан бери. Şu özleşip koydu. Arkada hiç kim yok. Бүгүн мэриянын тийиштүү кызматтарынын өкүлдөрү келип, кала бийлигинин токтому менен мына ушул Дордойдогу Аберон базары мамлекетке өткөнүн билдирди. Ал эми бул базардын жетекчилиги болсо, бул аракетти мыйзамсыз деп атап жатат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет элдик мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ЛМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Кала бийлигинин өкүлдөрү Дордойдогу Аберон ишканасына таандык Форт базарынын администрациясына келип, Бишкек шаардык сотунун чечими менен аталган базар Бишкек мэриясына өткөнүн кабарлады. Мэрия өкүлү Темирлан Камчыбеков Дордой жана Орто Сай базарларындагы 3,9 миллиард сом деп бааланган 8 гектар жер мамлекетке алынганын билдирди. Постановление мэрии города Бишкек от 20 Мэриянын 23 октябрдагы токтомуна ылайык Дордой жана Орто Сай базарларында жайгашкан 8 гектар жер Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча департаментинин менчигине өтөт. Контейнерлердин баары менчик ээлеринде калат. Биз менчик ээлери менен гана келишим түзөбүз. Базар эми мэриянын муниципалдык базары болот. Келишимдердин баарын ноябрдан баштап кайра түзөбүз. Баарыңарда 1 жылга келишим түзүлгөн экен. Все, с ноября месяца обратно будем на год заключать. Все. Мэрия өкүлү Камчыбеков ишкерлер менен кайра жаңы келишимдер түзүлө турганын айтып, базар иштей берерин түшүндүрдү. Мындагы соодагерлер базар мэрияга өткөндө кандай шартта иштээрин, ижара акысы кандай болооруна тынчсызданып турушат. Азыр кандай ситуация болуп атат? Муниципалдык болду. А вдруг вы нас продадите? Эч кимге сатылбайт эчекен, муниципальный базар бойдой калат. Берип койсоңор биз алып жетпейт. Мадина эмне? Урматтуу кыргыз элим, биздин азыркы учурда сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турган кезибиз. Кызым альбикаккоз оорусу менен ооруп, биздин операциябыз төлкө пересадка менен болгону жатат. Сиздердин жардамыңыздар керек болуп муктажбыз. Зыма мен өзүм донор болгону жатамын. Ушу кыздын туруп кетишине Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды, ихсаныңыздарды аябаңыздар. Ушул Эмбанк мен кызымдын атында Махаббат П деп чыгат. Сбербанк мен өзүмдүн атымда Замира Ч деп чыгат. Коркпой кызымдын атына, өзүмдүн атыма чалсаңыздар, мен өзүм көтөрөмүн, жооп беришке даярмын. Ушул биз Индия мамлекетине барып операция кылып пересадка жасатып келишибизге $40,000 керек болуп жатат. Өзүбүздүн каражатыбыз жетишпегендигине байланыштуу. Мен калай кыргыз элим сиздерден жардамыңыздарга муктаж болуп отурамын. Кызын басып туруп кетишине жардам бериңиздер. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн сиздердин жардамыңыздарга муктажмын. Вот это Мадина бакуштар. Мадинаны мынакей Мадина. Вот яркий пример Мадина. Жашнакай турду, жашнакай иштешти. Азыр аларды полностью убирают. Вы же знаете прекрасно. Алар эме болчат. Бери жагы биздики муниципальный рынок Мадина bizde дагы бар. Жа кире бериш астына. Ал бизге карайт. Андан тышкары Ош базарда да 2 базарыбыз бар. Андан тышкары Дордойдо эле могу кажыбен маңдайста турганда базар биздики бар эле, жакшы эле иштеп келет. Көп жылдардан бери. Сурап көрсөңүздөр болот. Бизге документально кагаз түрүндө түшүндүрүп берсе эң сонун болмок. Азыр эми ноябрда келишим түзөбүз деп атат жаңыдан.
эми ошого карай иштетпесек, бирок толук ишенбей жатабыз, чынында. Толтура иштер бар, жол түшөт экен, тигинтет экен, мынтет экен. Бизге ошону кагаз түрүндө өкмөт, мэрия жооп берсе жакшы болмок. Теперь говорят, что мы будем... Эми бизди мэрияга карайсыңар деп жатат. Биз төлөгөн акчалар шаардын казынасына кетет экен. Биз кандай ижара төлөп келе жатсак, ошондой калат деди. Бизди алдап кетпейт деп ишенгибиз келет. Да, говорят так. Но мы надеемся, что нас не обманывают. Аберон ишканасына таандык. Дордойдогу аянты 7 гектардай жердеги Форт базарында 3000ден ашык соодагер бар. Ал эми Орто Сай базарындагы аталган ишканага таандык. 1,18 гектар жерде 600дөн ашык соодагер иштейт. Аталган эки базарга ээлик кылган Аберон ишканасынын ээси Нуржамал Байболова мэрия менен соттошуп, эки инстанцияда утулуп калганын билдирди. Ал сот чечимдерин акыйкатсыз деп атап, мэриянын аракетин менчи укугуна кол салуу деп баалады. Сазды кургатып, жок жерден, нөлдөн баштап жасалган бизнес да бул. Мамлекеттигин приватизация кылган эмеспиз. Мамлекеттин бир имараттын 1 квадратный метрин алган эмеспиз. Биз өзүбүздүн колубуз менен жасалган бизнес. Ошол эле бүгүн иштеп аткан Дордойдун четинен өзүбүздүн энчибизди бөлүп алганбыз. Анан кандай эле сотко барганда бизге чыгарып берген токтом мыйзамсыз, калган базарлар мыйзамдуу болуп калып атат. Ушундай табышмактуу суроолор да. Эми дагы жогорку сотко берип атабыз. Конституциялык палатага кайрылдык. Анткени мыйзамды ошол Конституциялык палатанын чечими менен баш мыйзамда кыргыз бул бизге эле тиешелүү маселе эмес. Бул менин оюмча, мен айтып кетерим. Бүт Кыргызстандын граждандарынын жеке менчикке болгон укугун тебелеп тепсөө катуу жүрүп атат. Катуу жүрүп атат. Байболованын айтымында анын күйөөсү Куатбек Байболов ишкер Аскар Салымбеков менен бирге эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында Дордой базарын түптөп, кийин 1997 жылдары ал өз үлүшүн бөлдүрүп алган. 72 жаштагы саясатчы Куатбек Байболов өлкөнүн күч органдарында жетекчилик кызматтарда иштеген, бир нече жолу Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев мыйзамсыз менчиктештирилген мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу тууралуу буга чейин бир нече ирет билдирүү жасаган. Ал 14-июнда Кара Суу районунда мечиттин ачылышында сүйлөп жатып, мамлекеттик мүлктү мыйзамсыз менчиктештирилгендер аны өкмөткө кайтара турганын билдирген. Мурдагы башаламан заманда көптөгөн ишканаларды элдин байлыгын, мамлекеттин байлыгын арзан акчага сатып алышып, же болбосо бир эптеп-септеп баягы коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, анан кийин байып эле бай болуп жүрүшпөйбү? Көптөгөнчү. Ошолордун баарын тартипке салышыбыз керек да азырчы. Ал элдин байлыгы. Мына силердин ушул турган ак көз кара көз элдин байлыгы. Аны болсо 1 адам, 5 адам, 10 адам, 100 миң деген миллиондогон адамдардын байлыгын басып алып жүрүшөт. Алардын баарын кайтарышыбыз керек. Кыргызстанда мурда кийин жеке менчикке өткөн жерлер, имараттар, ири базарлар мамлекетке алынды. Талдоочулар ошол эле учурда өлкөдө менчикке болгон укуктагы сакталышы керек экенин айтып келишет. Токтосун Шамбетов, Давран Игембердиев, Азаттык.